Каладагы активдүү жаштар арасында жаштар парламенти түзүлүп, көйгөйлөрдү жергиликтүү бийликке айтып келет. Жаштар парламентинин 4-чү долбоорунун алкагында 45 жаңы мүчө кабыл алынды. Салтанаттуу жыйынга шаар мэри Таалайбек Сарыбашев жана шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов катышып, жаш депутаттардын ишине ийгилик каалады. Жаштарды колдоодо шаар мэри болгон күч-аракетин жумшаарын билдирди. Özümüzün yaşlarımızın, yaşlılığımızda, özümüzün geleceğimizde bolsa akçaga aldırsa, ama detten üstüne alıp, hükümeti de akçaga şaylar. Buna hükümeti de verdi. Ministeri de akçaga şaylar geçiyor. Yaşlarımızın kırız bayrağı oldu. Yaşlarımızın kalmaya duymuyor. Kalmaya sunuşları var. Bugün de bayrağın müdürleriniz mi? Daima sizlerin dayanmak sizlerin yolu işlerinde kızıklar. Bu benim eşimin bizden eşit sizler için daima açık. Okudu aluu, terbiye aluu, barık tarafta şart tutmayı bizden millet. Al millette bunu öyle bizim yaşlar kalitesine birlikte varlığı çoğu yaşlı dengede altyapıda diye işlemlerim. Bu yönde şartımızın beni Taalайбек Сарыбашев'dan yaşlı gençler malumat verdi. Benim başkan seyir toplumunda umatlı yaşlar sebebi sizler bugün bu жерге şahımızın yaşlarının parlament mülküleri degeli aymaklar çoğuldanlarda. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети каладагы жаштар, студенттер жана окуучулар менен иш жүргүзүп келе жатат. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу жаштарды колдоого алып, каланын уюштуруу иштерине көмөк көрсөтүүдө. Жергиликтүү бийлик жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу, интеллектуалдык жактан өнүктүрүү максатында ай сайын республикалык масштабтуу маданий иш-чараларды жана спорттук оюндарды уюштурат. Жыл ичинде ага жалпысынан 5000ден ашуун жаштар катышкан. Ош шаарында жаштардын расмий саны 17 миңден ашуун, ал эми студенттер 65 миңге жетип, окуучулар 50 миңди түзөт. Жаштар үчүн былтыр 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Ошол жаштар саясатын, мамлекеттик жаштар саясатын Ош шаарында өнүктүрүү максатында 2019-жылы 1,5 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Кудай буйруса аракет кылып, ошол мэрибиз өзү дагы колдоп келет. Кийинки жылдагы бюджетти көтөрүп бергенге аракет кылабыз деди. Албетте Кудай буйруса ошол шаардык кеңештин депутаттары колдосо 2020-жылдагы бюджетибиз көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Рыспай Мажитов шаардагы жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал каладагы жаштар уюштурган иштерге активдүү катышып, жаштар парламентинин мүчөлүгүнө кабыл алынды. Рыспай мырзанын айтымында парламенттин мүчөсү болуу оңой эмес, өзүнүн талаптары бар. Ошондой эле жаштардын жигердүү аракети өлкөнүн өнүгүүсүнө таасирин тийгизип, келечек жаштардын колунда экенин кошумчалады. Буюрса регламентти алсак, жаштардын көйгөйлөрү өтө эле көп. Анын ичинде жаштардын өзүндөгү көйгөйлөрдү, жаштардын руханий дүйнөсүн көтөрүү, жаштарды демократия принциптерин туура эмес түшүнүп, демократия десе эле башкача түшүнүп, көчөгө чечинип чыгып алуу деген ошол нерселерди жаштар арасында жок кылуу, соц сеттерде туура эмес маалыматтарды жайылтуу жана соц сеттерди туура эмес колдонуу жаштардын арасында өтө күчөп кетти. Ошол маселелерди көтөрүп чыкканга аракет кылам. Ош шаарынын жаштар парламентинин максаты каладагы жаштар саясатын өнүктүрүү жана шаардагы жаштардын коомдук жашоо турмушундагы көйгөйлөрүн алып чыгуу. Ошондой эле жергиликтүү кеңешке жаштардын атынан демилгелерди жана мыйзам долбоорлорду сунуштоо. Оштон эле эмес, Кыргызстанды айтсам, өлкөнүн 34%-ын халктын 34%-ын жаштар ээлейт. 34% деген бул өтө чоң көптүк да. Жаштар көптүгүн, жаштардын үнүн, жаштардын да эске албай койгонго биз мүмкүнчүлүк калбай калды да бүгүнкү күндөчү. Анан эми Ош шаарында деле жалпысынан ошол 35 жашка чейин 173 миңден ашуун жаштар бар бүгүнкү күндө. Ошол 173 миңден ашуун жаштар бул өтө чоң катмар да. Дээрлик шаардын дээрлик 60-70%-ын түзүп калышыбыз мүмкүн жаштарчы. Ошого жаштар саясатын жүргүзүп, мындайча айтканда жаштар державасындагы өз күчүндө кармап туруу максатында ушул жерге чогулуп отурабыз. Акыркы учурда жаштарды колдоого өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик кызматтарда жетекчиликке дайындалган жаш кадрлар көп. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.